Бул жаш депутат бир чоңдун байдын кызы болсо керек. 5. Закондор кандай жазылат экен, түшүнөт экенби, парламентке такшылган юрист жана экономисттер келиш керек. Билгенге өзүмө талап койдум. Жакында Кыргыз тестинде тапшырдым, бирок кийин атам менен апамдай болуп, мен дагы ошо элге тийсе экен пайдам. Айлык эле жашайм, ачык эле айтам. Мени билгендер баары эле билет. Ош базарга барып, кадимкидей соодалашып эле товарларды, немелерди эле алам. Кир жуугуч каражаттардын баасы бир 3 эсе өстү го. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин теле жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу Жогорку Кеңештин депутаты, эң жаш айым депутаты десек дагы болот, Нилуфар Алимжанова болмокчу. Биз адаттагыдай эле сиздерден келген суроолорду эл өкүлүнө узатабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Сизге алгач көрүүчүлөр менен учурашып алууга уруксат берели. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин мекендештерим, баарыңыздар менен ошо телевидение аркылуу көрүшкөнүмө ыраазымын. Көп суроолорго мындай баары болушунча жооп бергенге аракет кылам. Буюрса, мен ойлойм, биздин бүгүнкү маегибиз жакшы болот. Маңыздуу, жакшы маек болот буюрса. Ооба, сизге биздин маекке макул болгонуңузга негизи биз аябай кубанып атабыз. Биз чында башында депутаттарга сунуш киргизсек эле баардыгы макулдук бере беришпейт. Негизи эле алгачкы сурообуз, сиз сындарды кандай кабыл аласыз? Биринчиден рахмат сиздерге, мени ушул эл өкүлү катары тандап, элдин суроолоруна жооп берип коюңуз дегенде, мен журналисттерге эч мындай жок дебейм, өзүм ачыкмын. Себеби элдин ошондой суроолоруна ачык айтып, бул эл менен дагы бир баарлашуу да, мындай жеке баарлаша албай калсам, алыс жактардан мисалы үчүн тааныбаган. Сиз жөнүндөгү маалыматтарды ачыктап алууга аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк. Ооба, рахмат сиздерге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. Эми сын бар жерде мен ойлойм, буну туура эле кабыл алам. Негиздүү сын болот, негизсиз сын болот. Биринчиден, негиздүү сын болсо, мен адан тыянак чыгарып, өзүмдүн үстүмдөн иштешим керек. Бул жерде ката кетириппин, бул жерде ушундай туура эмес сүйлөп коюппун, жаңылып калыппын деп өзүмдүн үстүмөн иштейм. Кээде негизсиз сындар болсо, бир аз ойлоносуң, жанагындай кыйналасың, жан дүйнөң, бул негизсиз да эмнеге ушинткен, бул киши мени билбейт да, бул менин ичимде билбейт да эмне болуп атканын деп бир аз толкунданып, бир аз жаман болосуң. Бирок анын өзүңдү жакшы билгениңдин себеби аны уже жана ойлонбой, ал өзүнүн кандай десем, жеке ою да, мен андай эмесмин да деп эле алдыга карап кете бериш керек деген принципке азыр өттүм. Себеби башында аябай мындай кыйын болчу туура. Эң сонун анда биз көрүүчүлөргө бүгүнкү берүүнүн эрежеси менен тааныштырып кетсек, биз адаттагыдай эле интернеттен сизге карата жазылган эң көп комментарийлердин 10-ун тандап алдык. Алардын 5-өсү терс багыттагы, 5-өсү оң багыттагы суроолор болот. Анда биз азыр бул кутушабызды ачып өзүңүзгө узатабыз. Булар аралашкан, анан алып жооп беребиз. Бисмилла. Так, 4-үнчү дейт. Баары биринчи депутат болуп келгенде эл үчүн иштеймин, эл шайлады деп келишет. 2 жылдан кийин өздөрү үчүн иштешет, алсам жутсам дешип, фабрика, завод ачканга элдин камын ойлогон депутат көрбөдүм дейт. Бул жагымсыз суроо. Ооба, жагымсыз суроо экен. Жеке бул өзүңүзгө багытталбаптыр, жалпылап айтылыптыр. Ооба, бул жалпылап айтылыптыр. Эми жанагы айткандай ар түрдүү пикирлер болот, ар түрдүү сын болот. Бул дагы бир сындын бири да. Эми бул мисалы үчүн канча көп жылдан бери бир калыпталып калган бир стереотиптердин бири болсо керек. Жана депутаттар жалаң бай болот эле, депутаттар ушундай элден башкача болот деген может бир пикир да. Эми бул элде аң сезимде калган. Мен буга тоо вообще кошулбайм. Себеби ар бир депутат өзүнүн шайлоочулардын алдында көп милдеттенмелерди, көп жоопкерчиликти алган. Бул жерде такыр эле эч нерсе кылбай, иш аткарбай отурган депутат жок. Себеби ар бир күнү депутаттарды көрөбүз, канча деген жарандарды кабыл алат, канча деген маселелерди чечет, канча деген каттарды жазабыз. Ошол элдер
жана акыйкаттык издеп канча жылдан бери жылбаган маселелерди депутаттар кайрылып чуркап бул жерде команда менен иштейбиз. Жалаң эле алсам жутсам деп эле мен деле окуйм мындай комментарийлерди, эми өтө бул өкүнүчтүү, себеби канча жакшы жумуш аткарылып атканын эл билбей калган учурларда мындай чындап айтасың да, билбейби, көрбөйбү, бирок эң негизгиси ушул депутаттын функциясы ошол элдин маселесин айтат да бул жерде. Мына жыйындарды көрсөңүз, кээ бирки депутаттар ушундай толкунданып айтышат. Бул эмоцияларды эч ким жана жасалма кыла албайт да, себеби ал жеринен барып көрүп келесиң. Аябай кыйын шарттардагы мектептери, жанагындай куурап калган мектептерди көрүп келгениңде бул жерде келип айтасың да, анан эл таптакыр эч нерсе кылбайт депутаттар дегенден мен алысмын. Ошол. Анда туура эле жооп бердим деп ойлойм. Ооба. 5. Закондор кандай жазылат экен, түшүнөт экенби? Парламентке тапшырылган юрист жана экономисттер келиш керек. Калгандар өз адистиги боюнча иштеш керек дейт. Бул дагы жагымсыз суроо окшойт да? Ооба, жагымсыз суроо экен. Экенби дейт. Ооба, эми билебиз биз деле бул жерде сиз кесибиңиз боюнча кимсиз ошол тактап койбойсузбу? Кесибим боюнча экономистмин. Экинчи кесибим боюнча мен дипломатиялык академияны аяктап, международный отношения, эл аралык мамилелер боюнча адисмин. Эми бул жерде мисалы үчүн мыйзамда так юрист келсин или так ушундай кесиптин ээси келсин деген жок да. Бул жогорку кеңеш, бул жерде ар профессиянын неме жанагындай өкүлү келиш керек да. Себеби бул жерде ар түрдүү маселелер, мен бирок кошулам дей, юрист болуп такшалгандар келгенге мен деле андай болбосун дегенден алысмын. Андай деле юристтер, кесиптештерибиз бар, такшалган юристтер бар, бирок жаңы келген депутаттар дагы бар, медик депутаттарыбыз бар, ошол проблеманы ичинен көрүп билгендер бар, мисалы үчүн. Анан экономисттер дагы мына биз канча деген сунуштарыбызды айтабыз, өкмөткө экономикалык жана процесстерди түшүнгөндөрчү. Бул жерде жалаң эле бир кесиптин ээси келген дегендей мыйзамда дагы жок да бул нерсечи. Ошон үчүн анан өзүңүз канча мыйзам жаздыңыз депутат болгондон бери, анан кандай багытта мыйзамдарды жазып атасыз? Ушул комментарий жазган жаныбызга жооп берип койбойсузбу? Ооба, эми биз бул жерде юрист консультанттар менен чогуу командабыз менен иш алып барабыз. Ар бир мыйзам долбооруга мисалы үчүн өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди айтабыз да. Эми элдин көйгөйүнөн келип чыгат да. Анан ар бир мыйзамдарыбыз биздин элибизге иштеш керек. Негизи ар бир депутат өзүнүн ушундай миссиясы, милдети, бирден бир милдети ушул мыйзам жазуу. Экинчиси бул мыйзамдарды көзөмөлдөө, ошол үчүнчүсү элдин үнүнө бул жерде жеткирүү да. Эми кээ бирки юристтер алар күнүгө жана мыйзамдарды чыгарып, коомдук талкууда. Сиз ушул 3 функциянын ичинен кайсынысын мыкты аткарып мен атам эми деп көбүнчө ойлойсуз? элдин үнүн жеткизем, анан сунуштарды берем. Мен жалаң гана бир критикадан алысмын. Мен көбүнчө бир көйгөйдү айтсам, ошол жерде сунушумду кайра кошо айтам. Мисалы үчүн, мына бүгүн дагы азыр фракциябыздын биздин жыйын болду. Биздин жарандарыбыздын паспорт алуу маселеси бир аз миграцияда жүргөн жарандарыбыз 1 айга чейин күтөт экен. Ошону мен срокторун кыскартыргыла, жардам берели элге, баа политикасына карайлы, себеби ошон улам кайрылуулар келет. Мен көбүнчө мындай эл менен тыгыз иштеп, элдин үнүнө ар бир маселе мындай ар бир маселе болсо мен бул жерде жеткирип кат менен сөзсүз түрдө кат менен жазам. Кийин ошол кат менен элге уже мындай жообуну берип ыкчам ушинтип иштейбиз да. Мыйзамдарга келсек, биз бир жакшы мыйзамды фракциябыздын атынан чыгардык. Мен ага мындай демилгечи болуп кошулдум. Дерлик көпчүлүк мыйзамдарга мен соавтор болом. Өзүм бир сунушум, пикирим болсо айтам. Эми азыр Жеке өзүңүз демилгелеп, жеке өзүм демилгелеп, ооба, мына алименттик мамилелер боюнча биз Тазабек Икрамович менен бирок алып чыктык. Себеби Тазабек Икрамовичтин демилгеси бул ата-энелерин карабай койгон балдар тууралуу жанагы чаралар көрүлсүн деген мыйзам болчу. Мен ошол эле мыйзамдын алкагында ата-эне баласыны бакпай койгон азыр учурлар көп. Алимент төлөбөй, мисалы үчүн жалгыз бой энелердин саны өсүп атат. Алимент төлөбөгөн биздин жарандарыбыздын, алимент албаган балдардын саны өсүп атат дегенге биз ошол беренелерге өзгөртүүлөрдү киргиздик, жоопкерчиликти күчөйтүрдүк. Жана штраф маселесин алдырдык. Себеби ал штрафын төлөбөсө, жанагындай баласына төлөбөсө штрафты кайдан төлөмөк, туурабы? Аларга анын ордуна эмне киргиздиңиз? Анын ордуна уголовный ответственность киргиздик. Буларда мындай каттуу чара көрүш керек деп. Ошондой эле улам сот аткаруучулардын функциясына түздөн түз өздөрү жанагындай түздөн түз ошо заявлениясы менен
менен эле заявленияны күтүп отурбай эле түздөн түз чараларга жана сот аткаруучу ишин баштаганга деген функциясын кошуп бердик да, жол ачып бердик. Буларга өздөрү жана алимент төлөбөгөн злостный неплательщиктер менен уже өздөрү катуу иштеш керек дегендай. Эми жакшы эле иш алып баратабыз буюрса. 3 жылдан бери тынымсыз элдин. Ташкент кийинкиге. Бул эки жагымсыз суроо болду. Катардын эки жагымсыз. Бул дагы жагымсыз суроо экен. Анда баары жагымсыз суроолорго биринчи жооп берип коюш керек экен. Бул жаш депутат бир чоңдун байдын кызы болсо керек дейт. Ооба, бул сыяктуу жазылган комментарийлер аябай көп экен. Ушуларга чындап эле сизден бир жооп болсунчу. Ата-энеңиз ким болгон, кайсыл кесиптин ээлери? Анан эмне менен алектенишет, чын эле баягындай бизнес менен алектенеби же мамлекеттик кызматкерби, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, жакшы суроо экен, эми мындай кызыктуу суроо экен. Бай депутаттан дейт. Бул деген байдын кызы эми. Бул жаш депутат бир чоңдун кызы болсо керек, байдын кызы болсо керек дейт. Чоңдун эле кызы эмесмин. Мен ата-энем бүтүн өмүрүм мындай мамлекетчил кызматкердин эле үй бүлөсүнөнмүн мен. Бирок эми байлыкты ким кандай түшүнөт? Кимдир байлыкты только материальный благо менен эсептелет да. Кээбиркилер бай, жан дүйнөсү бай, туугандары бар, ата-энеси бар адам бай болот. Мен Кудайга шүгүр ата-энем бар, жакындарым бар, туугандарым бар, досторум бар, бала чакам бар, өзүмдүн үй бүлөм бар. Мен өзүмдү мындай бай адам деп эсептейм. Себеби менин жакындарым аман эсен. Мага эң негизгиси биринчи ушул. Анан чоңдун байдын кызы дегенден алысмын. Себеби бул азыркы мына жеке жана списоктон элдер тандады да, жаш кыз келсин деп ишеним көрсөткөндөр көп болду. Бирок ошондон дагы мен ачык айтышым керек, менин ата-энемдин бундагы эмгеги зор. Себеби өзүбүздүн райондо, өзүбүздүн региондо ата-энем аябай мындай элдин кызматында болуп, ар дайым анан ошол үй бүлөнүн кызы деп дагы ишеним көрсөткөндөр көп болду. Мен ошого сыймыктанам. Себеби ата-энем мага тарбия берди, окутту, татыктуу. Мен ата-энемди уят кылбайм. Мен ушул элдин ишенин аткарышым керек деп мен мына 3 жылдан бери буюрса өзүмдү бир терс жагыман эмес, жакшы жагыман көрсөткөнгө аракет кылып, элдин ишениминен чыкпайын. Ошол эми барып шайлап, атайын сени барып шайлагандан кийин ошол эл менен сен иштейсиң, башка маселелерин көтөрөсүң. Жалпы эле өзүңдүн шайлоочулар эмес, мен башка региондон, башка областтардан дагы каттар, кайрылуулар келсе мен ар бирине карайм. Себеби бул жогорку кеңеш. Бул биз жалпы Кыргызстандын эл өкүлүбүз да. Бул бир региондон же бир какой-то участоктун мен эл өкүлү эмесмин да. Мен жалпы Кыргызстандын эл өкүлүмүн. Ошон үчүн ушул мындай комментарийди мен жеке дагы бул жаштыгыма байланышкан болсо керек, эми туура. Эми ата-энем ушул комментарийге эле улай дагы бир суроону бере кетпесем болбос, бирок аябай көп жазылыптыр. Сиздин балким туура же балким туура эмес көрөт чыгарсыз. Улутуңуз жөнүндө сурашыптыр да. Ооба, эми ошол тууралуу айтсаңыз, улутуңуз ким? Балким ушул суроолорго сиз ушул берүү аркылуу чекит коюп коесуз. Туура, бул суроолорду мен дагы көп окуйм, комментарийде, соц тармактарда жана YouTube'дан видеолорум чыгып калса, жеке эле прямой эфир болуп атканда деле комментарийлерди окуйбуз да. Жана чатта элдер жазат анан кээде сүйлөсөң аты жөнүмү, анан улутуму обязательно жазат да. Мен буну өзүм көп жолу байкагам. Туура эле суроо. Мен суроолордон качпайм, тактан эле жооп берип коеюн. Эми бул религия да, дин маселеси, улут маселеси, анан бул аябай сезимтал маселе да. Эми биз Кыргызстан көп улуттуубуз. Бул жерде бардыгыбыз биринчиден Кыргызстан жараныбыз. Бул биринчи, мындай өзүмдүн жообум. Анан мен атам өзбек улутунан, апам кыргыз улутунан. Мен эки улутка тең ар дайым мындай жакшы мамиле менен үй бүлөнүн өзгөчөлүгү эч качан улут маселеси көтөрүлбөгөн. Канча билем өзүм ата-энеми, туугандарымы биз эч качан мындай улут маселесине эч козголбойт биздин үйдө. Биздин үйдө жалаң гана адамдык сапат менен мындай адамды ошондой көргүлө деп атам бизди чоңойткон, апам дагы ушундай тарбия берген. Себеби жаман улут жок же бир жаман дин жок. Бардыгы адамдын жеке сапатынан, тарбиясынан да, бул өзүнүн алып жүрүшүнөн. Себеби ошон үчүн мен улут маселесине ушинтип эле жооп берем, ачык. Бирок мен эки улуттун тең мындай кызымын. Мен бул менен мындай бир жаман нерсе деп ойлобойм. Себеби бул интернациональный үй бүлө. Биз көп нерсеге мындай ар дайым толеранттуу карайбыз. Мен өзүм толеранттуу адам деп эсептейм. Себеби эч качан адамды
байкедей же улуту мындай, тиги религиясы мындай, тиги север юг деп эч качан бөлбөйм. Мен дайыма адамдык жакшы сапатын көрүп, ошол адам жакшы адам экен. Жаман адамдын дагы бир жакшы сапаты бар. Ошол жакшы сапатына караган аракет кылам. Ошо көрүүчүлөргө менин жообум ушундай ачык, айкын жооп. Жакшы экен. Анан негизи эле ошол көп булуттуу үй бүлөдө өскөнүңүзгө карабай сиз кыргызча так сүйлөйсүз. Ооба, эми эне тили деп энем эми кыргызча, биз эми кыргызча мен жакшы сүйлөйм. Ошо эне тили деп жанагындай эне тили деп бекер айтылбаса керек. Кандай сизге мындай кыргыз тилин кабыл алуу жакшы элеби? Эркин эле өзүңүздүн тил катары кабыл алып, мыйзамдарды деле кыргыз тилинде жазып, жазууда мындай кыйындык жаралбайбы? Жок, мен азыр мына акыркы 2 жылдан бери деле эми мектептен бери окуйм жакшы кыргыз тилин. Эми көбүнчө баягы биз бала бакча, мектепти орус мектеп аяктап, жана университеттерде орусча окуганыма байланыштуу кыргызча окубай калдым. Бирок азыркы 2 жылда аябай өзүмдүн үстүмөн иштеп, кыргызча көп окуп баштадым, кыргызча жазып баштадым. Жанагындай тиркемелер аркылуу, жана соц тармактарда да көбүнчө кыргыз тилинде маалыматтарды угуп, кыргызча ырларды угуп, ушундай кыргыз тилин мен дагы жакшы билишим керек. Өтө жогорку деңгээлде билгенге өзүмө талап койдум. Жакында кыргыз тестин да тапшырдым, бирок кийинки C1 өттүңүзбү? Ооба, өттүм. Эми C1ге эң жогоркуга тапшырганы буюрса мына өзүмө дагы ушул жылга план койдум. Буюрса аны дагы аткарам. Эң сонун. Анда кийинкисин Кийинкиси бул жактан алайынчы. Так, экинчи дейт. Билимдүү, акылдуу, ар бир сөзү орундуу, айым экен, ийгиликтерди багындыра бериңиз дейт. Бул жакшы комментарийлердин бири окшойт. Рахмат чоң. Биз эми жаштарга, эми бул жерде эмне жогорку кеңеш коллегиалдуу органда сен жакшы сүйлөсөң, бул бардыгына мындай жакшы болот, мындай бардыгына тиет. Анан жаман адашып сүйлөп койсоң, же туура эмес, же бир кемсинтип эле бир жекеликке өтүп кетсең дагы бул жалпы депутаттык корпуска тийип кетет. Ошонун дагы жоопкерчилиги чоң да. Ошол рахмат. Анда жакшы комментарийлер болсо. Жакшы, рахмат чоң. Акылдуу өсө турган кыз экен. Азыр тажрыйба топтоп такшалгандан кийин эл үчүн ак кызмат кыла турган депутаттардын бири болот. Бут досулар болбосо эле иштерине ийгилик, Кыргызстандын өнүктүрүүгө зор салым кошот деген ишеничтемин дейт. Рахмат, бул менин жанагы мага ишеним көрсөткөн. Мен ойлойм, бул биздин жыйындарды көрөт, мен көтөргөн маселелерди көрүп бир баа берген, бул бир шайлоочу, балким шайлоочу эместир. Мен өзүмдү мындай мактагандан да алысмын. Эми өзүм жана айткандай өзүмдүн үстүмөн иштейм. Сындарды деле туура кабыл алам, андан капа болбойм. Балким ошол сынды уккандан кийин мен дагы жакшы болушум керек деген. Анан бул комментарийди жазган жараныбыз баягы бут тосууларга басым жасаптыр да. Негизи эле сиз ошол бут тосууларды кантип жеңесиз? Негизи эле ушунча ийгиликке жетүүдө сизге кандай кыйынчылыктар болгон, кандай бут тосуулар болгон? Эми баары бир болот го. Ийгилик оңой эле жолуна жетип калбайсың да. Билбейм, эми азыркы мына Кудайга шүгүр эч кандай бут тосуулар болгон эмес. Буга чейин, будан кийин дагы болбосун. Себеби ошол эми бут тосуулар болбосо дагы баягы атаандаштыкты жеңүү керек. Баягы ийгиликке жетип калуу эми оңой эле эмес да. Сиз кантип ушинтип депутат болуп калдыңыз? Эмнеден башталды? Анан мисалы жөн эле туруп, мен депутат болгум келип калды деп эле келип калган жоксуз да. Жок, эми анан ага чейин такшалдыңыз, эмнелер түрткү болду? Эми негизгиси ошо билим алуу, өзүңүн үстүңөн иштөө, анан көбүнчө ошол жана жогоруда айтып кеткендей, ата-энем эл менен көбүнчө иштеп, кээде элдер үйгө чейин келип, жана апамдан консультация алып, жардам сурап, ошол мындай документ маселеси болобу, башка юридикалык консультацияларда кандай кылыш керек, жардам бериңиз эже дегенде ар дайым кичинемден байкап келем. Апам ошо биринчи кесиби мугалим, кийин ошо юридикалык тармакта иштеп калды. Ар дайым мындай элге жардам берип, атам дагы азырга чейин ушундай да, мен атаман ойлойт элем ошол кийин атам менен апамдай болуп, мен дагы ошо элге тийсе экен пайда. Мен анда эч депутаттык эч кандай функциям, мындай статусум жок болсо деле, мен бирөө бир жардам сураса ар дайым мындай биринчилерденмин да. Мен жардам берейин, мен бара коеюн, колумдан келсе ошол колумдан пайдам эле тийсин деп өскөм да. Эми бул үй бүлөдө көргөн нерседен болуш керек болчу да. Кийин ошол окуп, эми мына жакынкы шайлоодо аялдардын квотасы менен жаштардын квотасына ылайык мен ошол тизмеге кошулуп
ошо эл менен иштегенде ушул жаш депутат болуп, жаштар менен көбүнчө сүйлөшүп, баарлашып, анан жаштарга дагы бир жол берип көрөйлү деген бир ишеним болгон үчүн, анан буйрук, анан үчүнчүдөн ошол бир ата энемдин дагы элге кылган салымы, мен буну ачык эле айтам. Бирок мен бул жакка келип такшалып дагы ошол мага ишеним көрсөткөндөрдү уят кылбашым керек деген өзүм үстүмөн күндө иштейм. Жакшы экен. Анан сиз азыр апаңыздын кесиби мугалим экенин айтып кеттиңиз. Атаңыздын кесиби ким болчу, ким болуп иштеди? Атам ошол мамлекеттик кызматта иштеди. И азыркы учурда жеке өзүнүн Мамлекеттик кызматта ким болуп иштеди? Ошол мэрияда иштеди. Анан эми атамдын өзү иш тажрыйбасы чоң, мол. Эми көбүнчө мындай эл менен көп иштеген, көп жыл. Жакшы экен. Анда кийинкисине улантайлы. Жагымсыз суроолор дейт. Ушундай депутат да бар беле, эмнеси болсо да эл үчүн иштеп беришсин, 5 жыл бою кнопка басып отуруп кетип калбай дейт. Жагымсыз суроолор уже аз калды, бир сурооптур. Эми ушундай депутат бар элеби деп көп жерде эле угам. Эми булдан деле уялбаш керек. Сени баардыгы таанып, баары сени жакшы көрүп, билем, баары сени менен мындай, как айтсам, мындай, баары сени жакшы көрүшкө мындай милдеттүү эмес да. Кээ биркине жагасың, кээ бирки адамдарга, кээ биркилерге жакпайсың, кээ биркилер тааныбайт, кээ биркилер тааныйт. Бул нормалдуу мен үчүн. Бул мындай бир жагымсыз деле эмес, бул жакшы эле, мындай орточо эле жакшы эле суроо экен. Себеби эми такшалып, иштеп, биз деле уже жаш болгонубузга карабай көп маселелерди чечүүдө өзүмдүн салымымды коштум деп ойлойм. Мындан мындай ачык эле айта берем. Эми дагы кандай пландарыңыз бар? Дагы деле мисалы кийинки чакырылыштарда депутат катары дагы деле элге пайдамды ушул жерден көбүрөөк тийгизет экенмин деп кийин депутаттыкка аттанасызбы же кандай ойлоруңуз бар? Эми азыр аны өтө эле мындай дагы 2 жыл бар. Мен азыркы созывка пока азыр 25-жылга пландарым койдум. 26-га деле жана пландарым пока жок. Эми азыр 25-те буюрса жылдын башында турабыз да. Жакшы пландарды коюп, бул жылы дагы жакшы иштешим керек. Элге көбүрөөк барам. Себеби өзүм жакында балалуу болгонума байланыштуу бир аз учуп барып келгенден машина жолдон бир аз кыйналдым, бирок тыгыз эл менен байланыштамын. Ал жакта өкүлдөрүм бар региондо. Эми азыр өзүм көбүнчө ошол эл менен көбүрөөк иштеп, элди угуп, жаштарды колдоп, жаштар бир канаты мененки жаштар да, жаштардын политикасына жаштарды колдойм. Сөзсүз түрдө жаштарды аябай не деп коет, жаштар менен көбүнчө дагы иш алып барам. Анан эми бул жылга ошол пока азырынча бул жылга пландарым. Эми буйрук насип, буну кийин убакыт көрсөтөт. Эң негизгиси жанагы келгениңден кеткениңди ойлошуң керек да. Себеби кеткенинде кандай иштерди аткардым, эмне кылдым деп жана кийин өкүнбөй турган болуп иштесең, кийин абийириң таза, жана өзүңдүн не деп коет, совесть да, ошо абийир таза болуш керек. Анан сиз баягы жогоруда айтып калбадыңызбы, мен баягы депутаттык унам, кызматтык унам менен жүрүп эле жумуштарымды бүтүрөм, кээде балам менен жүргөнгө ыңгайсыздык болуп калат деп, жана биз баягы депутаттарды көнүп калганбыз да. Жеке өзүнүн унасы, анан жанында жардамчылары, мисалы бала карашкан балким, ошондойго мүмкүнчүлүгү жетет материалдык жактан да камсызданга. Жана сиз айтып атасыз, ошондо мындай бир кичине кыйындык жаратат деп. Сиз ошондо мындай айлыкка эле жашаган депутатсызбы? Башка жеке мындай бизнес менен алектенип, балким үй бүлөлүк бизнесиңиз барбы? Андайлар жокпу? Жок, андай жок. Айлыкка эле жашайм. Муну ачык эле айтам. Мени билгендер баары эле билет. Мен материалдык абалымы билгендер мындай. Мени ичинен да чынап билгендер муну баары билет. Буну ачык эле айтам. Себеби депутат бул жалаң эле бир бай киши же бир олигарх деп ойлобош керек да. Эми ар түрдүү катмарлыктан келет. Мол список менен келгенде аябай мындай жаш депутаттар, мисалы үчүн биринчи жолу депутат болуп келди, бирок башка мугалим, врач, башка кесиптерден дагы келгенге жакшы шанстар, мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Бул ушул буйрук болуп эми мен коомдук транспорт менен кеңири жүрөм, базарга барам, ош базарга барып, кадимкидей соодалашып эле товарларды, немелерди эле алам. Мөмө жемиштерди өзүм тандап барып
ошондо деле кээ биркилер таанып калат, сен жанагы жаш депутат кызсың, биз сенин жанагы Супер ТВга чыкканда көргөнбүз, анан сенин жыйындарда сүйлөгөнүңдү мындай көрүп турабыз, тааныштар чыгып калат, анан базарда дагы кээде болот мындай алма салып балдарың ала кет дейт, анан жок мен акчасын төлөйм, сен жок балдарың ала кете бер, эч нерсе болбойт, эми 1 килограмм алма деп кээ бирке ушундай аябай жагымдуу мындай сага мамиле кылгандар болот. Эми мен буга мындай кээде уялам, жанагындай эме болчу, ыңгайсыз болом, мындай эми мен акчасын төлөп эле алам деп элечи. А так бир жагынан сүйүнөм, себеби жөнөкөй ушундай депутаттар базарга келип жүрөбү дегенде, жөнөкөй базарга келип, базардын мен кээде даже айтып коем да, эмне маселеңер бар депчи, эмне силерде көйгөй бар, себеби коомдук жакка барганда сен чыныгы картина, реалдуу картинаны көрөсүң да. Кээде бул жерге келип отчет берет, айтышат, на деле, на практике жанагы реалдуу турмушта башкача болуп калышы бар. Базарчыларды уксаң деле алардын деле көйгөйү бар. Башка жеке бир документ маселеси, могу чечилбей, калыстык или адилеттүүлүк болбой мондой чечилип калды, бул кандай кайрылсак, эмне кылсак болот деп ошол жерде депутатка бир 4-5 маселе менен кайрылгандар кээде болуп калат. Базарда уже таанып бир жакшы эжелер бар, байкелер бар, анан сен өзүң келесиң, мындай жардамчыларсыз дейт. Мен өзүм эми үй бүлө менен, жолдошум менен барып биз чогуу алып эле мындай свежий жанагындай тандап кээде ушул базарга ар жекшемби күндөрү ушинтип жакшырбайбы. Сиз мисалы азык түлүктү өзүңүз эле жасай турбайсызбы? Мисалы базардан барып кадимгидей эле тандап, бул аябай мен үчүн дайым эле ушундай болгон. Депутат болгонго чейин деле өзүм барып эле базарда. Учурдагы кымбатчылык маселеси сизге кыйындык жаратпай элеби? Мисалы ооба, туура кымбатчылык болуп атат. Базарда картошка мурункуга караганда канча сом көтөрүлүп калды? Азыр канчага баштадыңыз? Азыр картошка кымбат. Биз эми жана оптомго деле барып алып коебуз. Мен адан уялбайм. Бул мен үчүн айттым го нормалдуу, себеби депутаттыкка чейин эле мен турмушум ушундай эле болчу. Ошо дүңүнөн сатканда деле баалар көтөрүлдү да. Мурун мисалы канча сомдон алгандар азыр канча сомго көтөрүлүп калды? Эми азыр мисалы мен айта турган болсом, мен да үйдө өзүмдө азык түлүктү жасайм. Мурун 35-40 сомдон алган картошкаларыбыз азыр 70-75 сом болуп калды да. Бул мисалы бизге окшогон айлыкка жашагандар үчүн кыйындык туудурат да. Сизге кандай? Мен деле 70-тен алдым картошканы, себеби эми эмне дейсиң, кымбатчылык ушундай болуп атат. Анан биз деген депутаттар дагы канча сунуштарды айтабыз, кымбатчылыкты жойгонго. Мына жакында премьер-министр жаңы бекитилип келгенде биринчиден ошол суроону айттым. Кымбатчылык менен конкреттүү түрдө кандай болот депчи, кандай иш-чаралар болот конкрет. Себеби кээ бирки баалар 2-3 эсе өстү. 3 эсе өскөн баалар бар, анан ком услуга тарифтер да тоже кымбат, анан бул аябай таасир этет, даже айлыкка жашаган депутатка деле бул таасир этет. Жөнөкөй айлыгы аздарга, тем более да квартирада жашагандар бар, аябай ушундайлар кайрылуулар болот. Эми буну мындай жеке бир күндө чечиле турган маселе эмес да, комплекстүү иштеш керек. Ошол өзүбүздүн ата мекендик товарларды чыгарыш керек, ата мекендик товарларды өндүрүүчүлөрдү колдош керек, субсидияларды бериш керек мамлекет. Бизде көбүнчө 80% импорт болуп келип атпайбы? Импортный товарлар, алар рыночный конъюнктурадан зависит да. Рынокто баалар өссө, бизде сөзсүз түрдө импорт өсөт да, ошол келген товарларчы. Эми азыр биз мындай кир жуугуч каражаттардын деле көрсөңүз кандай өскөн. Азыр мен ошого сунуш жаздым. Кир жуугуч каражаттарды жанагы биринчи орундагы азык түлүк биздин жана антимонополия карайт го бааларды, ошол товарлардын тизмегине кошуңуздар деген сунушту азыр мына кече бир жума болду жөнөттүк. Себеби кир жуугуч каражаттардын баасы бир 3 эсе өстү го. Ооба, аябай өстү. 2 эсе өспөсө 3 эсе точно өстү да. Ооба. Анда кийинкисин Саясатчы катары кандай экенин азырынча билбейм, бирок жөнөкөй аял заты катары жакшы адам экени билинип турат. Ишине ийгилик гана каалайлы дейт. Рахмат, ийгилик каалагандардын баарына рахмат. Жөнөкөй эле үйгө келгенде жөнөкөй эле аялмын, энемин. Андай үйгө келип алып, мен депутатмын деп эми эч качан тууган менен, достор менен отурганда дагы дайым айтам, депутатсың деп айтпагыла, суранычы. Мурда кандай мамиле кылсам ошондой адан дагы кичпейилдүүрөөк болгонго аракет кылам, себеби бул депутат болуп өзгөрүп кетти дегенде мага бул мен өзүм табиятыма туура келбейт. Жагымсыз, Ошо ийгилик каалагандардын баарыңыздарга рахмат. Буюрса маселеңиздер болсо жеке кайрылсаңыздар болот, поштага жазсаңыздар болот. Өзүм да ачыкмын, ар дайым WhatsApp аркылуу деле байланыша берем. Кийинкисин улантары. Рахмат. Бул депутат айым кемпир абадты берүүгө каршы добуш бергенин байкап баалап калдым азамат дейт.
Рахмат. Гендер кадош бергенде сиз каршы болдуңуз беле? Ооба. Рахмат. Так. Жөнөкөй адамдын баласы депутат боло албайт го. Бул кыз да чиновниктердин, мэрдин кызы экен дейт. Так. Чиновник болуп иштеген атам деле жакшы жумуштары көп болгон. Аны эл тараза, ар нерсени убакыт таразалайт, убакыт көрсөтөт. Ошон үчүн мен атам бар экенине сыймыктанам. Буга чейинки айткандарыңыз бул жарандын комментарийине жооп болду окшойт. Ооба, мен будан ата-энемен эч качан мен только сыймыктанам. Жок, бул жерде баягы жөнөкөй адам депутат боло албайт, депутат болуш үчүн бай болуш керек деген мааниде айтып атат. Эми жалаң андай эмес, мен андайдан алысмын. Эми туура атам иштеген, элдин кызматын кылган. Ошол балки ошол жана үзүрүн көрөт дейт го балдарынан. Ошондой адамдын бул кыз экен деп деле балким канча адам барып добушуну мага берген. Мен буга сыймыктанам жалаң гана. Акыркы сурообуз экен. Так, жагымдуу суроолор дейт. Акыркысына жагымдуу суроо менен бүткөндө жакшы. Азаматсың, депутат карындашым, сенин сүйлөп жатканыңан байкадым, аябай жумшак айым экенди, борукер, элиң үчүн кызмат кылгын дегенин кылайын дегенин байкалып турат дейт. Чоң рахмат сизге. Себеби жанагы эмне деп коет, эми ушундай жагымдуу суроолор деле жакшы, бирок мен көбүнчө мына терс жагымсыз суроолордон дагы азыр өзүмө тыянактар чыгардым. Бул дагы жөндөн жөн эмес. Дагы көп жерде жакшыраак иштеген, аракет кылганым мага түрткү болот. Жагымсыз суроолор берген комментарийлерге да рахмат. Силер себеби мындай ачык жазасыздар. Өзүнүн пикирин ачык жазып, коркпой жазган деле бул деле туура ойлойм мен. Себеби баары эле жакшы деген да болбойт. Сын айтып турган бул адамды такшалтат, бул адамды жанагындай расслабиться этпесин, ошо сын болуп турган жерде сен өзүңдүн үстүңөн кармап иштейсиң. Эми жагымдуу, эми андай деле жумшак аял эмесмин. Сыртыман мындай жумшак көрүнүшү мүмкүн, бирок кээ бирки моменттерде мен аябай курч мүнөзүм бар. Мындай курч турам да. Мен бул жанагы стержень, бул жумшак, бунун стержени жок деп ойлошу мүмкүн. Бирок андай эмес. Курч болчу жерде курч болосуз, Жумшак жумшак болосуз. Курч болчу жерде аябай курчмун. Буну билет, мени билгендер. Бул кырдаалга, жагдайга жараша. Кырдаалга жакшы, бирок жакшы мамилеге мен аябай жакшымын. Эми мен жамандык кылбайм, бирок кээ бирки жерде өзүмдүн сөзүмө айта билген кызмын да. Өзүмө мындай ишенем да, билем ошол. Анан биз ошо бул да биздин сизге соңку сурообуз болсун. Могу жакында эле президентибиз кол койду. Эми баягы интернет аркылуу бирөөнүн аброюна шек келтиргендер, шылдыңдагандар жоопко тартылары тууралуучу. Сиз ушул тууралуу айтсаңыз, бул сөз эркиндигине болгон чектөө болбойбу же жакшы элеби? Эми мындай да азыр кээ биркилер мындай диванда отуруп эле жазып коюп атпайбы? Мисалы үчүн балким ал жакшы адамдыр. Балким ал чынында андай эместир да. Эми бар жок тарбиядан, аң сезимден. Мисалы үчүн сен жакшы адам болуп, жакшы тарбия алсаң, сен интернетке кирип бирөөгө жаман нерсе жазышың өзү сага андай жол бербейт да. Намысың, өзүңдүн тарбияң, өзүңдүн адаттарың. Анан кээ биркилер бар, аша чапкандар дагы бар. Бул кырдаалга жараша да. Мисалы үчүн сөз эркин эми жазат, туура эл пикирин ачык жазат, мына сындарды деле жазып атпайбы, мен буну туура кабыл алам. Бирок кээ бирки учурлар болот да, ушундай жанагындай маданият төмөндөп кетип аткандын белгисиндей болуп калат да. Аябай неге эл ушундай болуп атат, неге ушул жазып коюп эле башкага жооп мындай ойлонбой эле жазып койгондор дагы бар. Негизи эле ушул мыйзамды колдойсузбу же колдобойсузбу? Бул мыйзамдын пайдасы көп эле болобу же зыяны көп болобу деп ойлойсузбу? Эми мына как раз азыр кол коюлуп, ужал жана штрафтар да кириптир. Эми бунун механизми кандай болот? Ким буну иликтейт, ким текшерет? Эми миңдеген, миллиондогон комментарийлер күнүнө жазылат, ар бир тармак, соц тармакта, эфирде, прямой эфирлерде турабы. Эми аны ким көзөмөлдөйт? Же кайрылганда эле бир тыянак чыгып, аны деле доказать этет да, сот чечим чыгарат да, турабы? Ал жерде эле бул жазып койду, сен төлө дебейт. Ал далилденип жанагындайлары менен болсо керек. Эми мен ойлойм да, бул бир жагынан чектөө сөз эркиндигине. Эми адам өзүнүн пикирин ачык эле жазыш керек, бирок аша чабып кеткен жерлерде бир аз мындай тартип болсо, бул дагы бир зыян эмес. Себеби акыркы учурларда элдин бир ушундай бир башкача эле нук болуп атат да, слишком эле көп да, мындай
жаман нерсе жазып коюп эле ушундан эмне кандай болот дегендей мен өзүм да көп ойлоном. Себеби комментарийлерди окусаң аябай жаман дей берсең бар жок жаман болот. Жакшы жаман нерседе да жакшы нерсени көргөнгө аракет кылып өзүбүздүн дагы үстүбүздөн тарбиялашыбыз керек да. Бул эми азыр мыйзам иштелип кандай болот буну көрөбүз, убакыт көрсөтсүн. Бирок мен буга мындай бир жагынан каршымын. Чектөө болуп эл өзүнүн сынын айткан жерде сынын айтыш керек, анан ал сынды туура эле кабыл алыш керек. Мен мисалы үчүн ушундай адаммын. Сын болгон жерде сен өзүң үстүңөн иштейсиң. Сын Анан негизи эле ушул мыйзам мындай калыс иштейби? Баарына бирдей иштейт ошо деп ойлойсузбу? калыс иштесе мен буну мындай колдойт элем. Себеби кээде аша чапкан момент Мисалы башка өлкөлөр менен же болбосо коңшу өлкөлөр мененби же салыштырып бир мисал келтирсек болобу? Ушул мыйзам иштеп, анан өлкө жакшы жакка багыт алган бир мисал айта алабызбы? жок, эми өлкө жакшы жакка багыт алат качан экономикалык биз өнүгүп, экономически независимый болгонубузда, өзүбүздүн товарлар чыгып, өзүбүздүн тамак аш коопсуздугубуз болуп, өзүбүздүн элибиздин медицинасы өнүгүп, образование жана билим берүү тармагы өнүгүп, биздин жакшы адистерибиз чоңоюп да, келечекте да экономический жана процесстерибиз жүрүп, өзүбүздүн завод, фабрикаларда элибиз иштеп жүргөндө гана жакшы багытка өлкө өнүгөт. Анан комментарий жазып коюп өлкө өнүгүп кетсе, анда баары эле жакшы комментарий жазып коймок да өлкө өнүгөт деп. Бул өлкөнүн өнүгүүсүнө комментарий жазгандар деле мисалы асмандан алып аткан жок да. Кыргызстанда болуп аткан окуяны жазышып атат да, туурабы? Көйгөйдү жазат. Балким бирөө баягынтип оюн ошентип аябай эмоционалдуу жеткирет. Кээ бирөө мисалы жумшак жеткирет да. Анан эмоционалдуу айтып койгондорго чара көрүү туурабы? Эми эмоционалдуу мындай маданияты менен мисалы үчүн ошол эле көйгөйдү эки жол менен айтсаң болот да. Жакшы сөз менен түшүндүрүп, негиздеп жаз, сунушуң менен кошо. Кээ биркилер сунушсуз, бир негизсиз дагы урушуп жазгандарга эми чара көрүлсө, бул мындай ашыкча эмес, эми иретке келтирип койсо. А так көйгөйдү алып чыгып айтыш бул өзү жакшы нерсе. Себеби бул наоборот жардам да. Ал жердеги көйгөйдү бир күн эмес бир күн чечиш керек да. Ал деле сиз айткандай асмандан алып айтпайт, жазат. Бирок жакшы болуп аткан учурларды дагы баса белгилегенде үйрөнүшүбүз керекпи деген ойго келип калдым мен. Себеби баягы комментарийлерди ачсаң, окусаң, чынында бир 90% негатив да. Негативден бир аз өзүбүздүн дагы тарбиялашыбыз керекпи? Бар жокту жок деп айткан, анан ачык айткандарды угуп, ошол жерге калыс болуш керек. Мен ойлойм, бул жерде калыс болуш керек да. Анан бул мыйзамдын эми зыяны ошол сөз эркиндигин чектейт. Мен буга өзү каршымын, каршы эле добуш бергенмин. Эми эмне дейин, бул көпчүлүк депутаттар колдоп өтүп кетти. Эми көпчүлүк менен өтөт, 46 добуш менен өтөт ар бир мыйзам. Эми бул айттым го, баягы индивидуально караш керек да. Кээ бирки учурларда негизсиз, мына мисалы үчүн мен кече жакында бир передачаны көрдүм, кошуна өлкөлөрдө ушундай жазыптыр, бир маданият тармагындагы бир аялды кароолоп жазыптыр. Сотто ал ошону жанагында доказала да, кийин жанагы баланы канча миллионго жыгытыптыр да. Алардын немеси менен миллион, эми бизде там канча миң сом. И ошондо улам ар бир кырдаал өзүнө жараша болот. Себеби жалаң гана отуруп алып деле туура эмес маалыматты жазып коюп, бирөөнүн аброюна шек келтирип, жекелик жакка өтпөш керек да. Эң негизги сындасаң, жумушту сында, кемчилигин айт, ошол менен сен сунушуңду айт. Сен могул жерде могул көйгөйдү чечкиле, монтип чечкиле, буну деп айтсаң, бул конструктивдүү критика, ал жакшы. Анан жана жекеликке өтүп кетип, биздин элдин жеке сапатына чейин жазат го, бул мондой экен, тигиндей, көрүнүшүнөн баштап, мисалы үчүн аялдарга да бул аябай чоң таасир этет, мындай политикада жүргөндөргө, мындай жекеликке өтпөш керек. Эң негизгиси сен өзүңдүн бир кандайдыр негативиңди жеке адам, балким ал андай адам эместир. Бул деле бирөөнүн атасы, апасы. Мисалы үчүн мындай принцип менен жашайм да, мен ошого сизге ошону акырын алып барайын. Сен өзүңө кандай мамиле кааласаң, сен бирөөгө да ошондой мамиле кылышың керек да. Сен не хочешь да, сен чтоб ушундай жаман жазып, кароолоп да, андай шылдыңдаганы, сен андай жазба бирөөгө. Себеби ал өзүңө деле эртең келет. Эми сынды айткандар негизди сын болсо мен буну колдойм. Себеби негизди сынды айтканда маселе ошол жеринен чыгат.
маселе көп жылдан бери чыкпаган маселелер чыгат. Чечилсе элдин эле жашоосу жеңилдейт да, ал ошого мен бул жагынан колдойм. Чоң рахмат. Анда эфир соңунда сизге элге кайрылууга мүмкүнчүлүк берели. Сиздерге чоң рахмат, келип ушул жакшы суроолорду бердиңиздер. Жагымсыз суроолордон мен өзүм тыянактарды чыгардым. Элиме кайрылып койсом, ар бир үй бүлөгө бакубат жашоо каалайм, ден соолук каалайм, асманыбыз ачык болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн. Анын үчүн бардыгыбыз биргелешип кызмат кылышыбыз керек. Колубуздан келишинче ошо өлкөбүздү сүйүп, барктап, өлкө бир да, бир өлкөбүздү өзүбүз үй бүлөбүзгө кылгандай мамиле кылышыбыз керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, баары жакшы буюрса, ушул асманыбыз ачык болуп, элибиз эң негизги байлык бул биздин элибиз. Ошол мен элиме кайрылат элем, баары жакшылыктарды. Сиздерге чоң рахмат. Дагы ушундай эфирлерге чакырсак келесизби? Келем, рахмат. Көп суроолор ачыкталып чыкканы бул туура эле. Бул мен сиздерге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге да рахмат. Кайра ушундай маектер болсо мен ар дайым ачыкмын. Сиздерге ийгиликтер каалайм. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Борбордук телеканалындагы депутаттар эмне дейт берүүсүн көрдүңүздөр. Биз сиздерден келген суроолорду эл өкүлүнө узаттык. Жогоруда айткандай эле бул эфирдин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Нилуфар Алимжанова болду. Мындан кийин дагы сиздер бул эфирдин коногу ким болушун кааласаңыздар, ушул комментарийге жазсаңыздар, биз сиздердин сунуштарыңыздарды албетте аткарабыз. Кийинки жолу эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.